Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Билим кени мектеп болгон мектебиңерди сагындыңарбы? Анда эмесе бүгүн силер менен адабият сабагыбызды баштайбыз. Окуу куралдарын алып, 5 деген баага татыктуу болушуңарды каалап кетер элем. Силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Бегиева Элзана эжекеңер. Сабактын темасы Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган орду жана анын бүгүнкү күндөгү мааниси. Сабагыбыздын максаты силер бүгүнкү сабакта Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган ордун жана анын бүгүнкү күндөгү маанисин билесиңер. Эпос боюнча түзүлгөн тесттик суроолорго жооп бересиңер. Эпостун кыргыз элинин тарыхында кандай ролу чоң экендигин билүү менен бирге патриоттуулукка тарбияланасыңар. Сабагыбыздын көрсөткүчү эгер силер эпостун тарыхтагы орду боюнча маалымат билсеңер, эгер силер эпостун бүгүнкү күндөгү маанисин билсеңер, эгер силер тесттик суроолорго туура жооп бере алсаңар, эгер силер эпостон патриоттуулук боюнча түшүнүк алсаңар, сабагыбыз максатына жетет деп эсептейбиз. Күтүлүүчү натыйжа силер Манас эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый ордун жана анын бүгүнкү күндөгү маанисин билесиңер. Муундан муунга өткөрүп берүүгө үйрөнөсүңөр. Балдар, бул Манас энциклопедиясы деген китеп. Бул китептен силер Манас боюнча бардык маалыматтарды окуп таанышсаңар болот. Улуу Манас эпосу жалпы адамзаттык маанидеги терең мазмунга карк, көөнөрбөс, түбөлүктүү руханий дөөлөттөргө эгедер улуу дастан. Кыргыздын көчмөн цивилизациясынын керемети, кенчи, ала тоолук ак калпак журттун көркөм сөз өнөрүнүн туу чокусу. Манас эпосу кыргыз элинин дүйнөгө атагы чыккан улуу көркөмдүк рухий мурасы. Залкар манасчы Сагынбай Орозбаков Манасты жаздырып жатып, Ыбрайым Абдрахмановго мындай деген: азыркыбызга кейбейли, кийинки укум тукумубуз үчүн кейили. Азыркылар билбесе, кийинки калыс өспүрүмдөр билер, бизге рахмат айтышар. Акылман, кемеңгер манасчы Сагынбай Орозбаков кыргыз журтунун кылым аркалаган асыл нарктарын ичине камтыган Манас дастанынын болочок ээлери жаш муундардын рухий тарбиясы үчүн ат көтөргүс зор мааниси бар экендигин ошо кезде эле көрөгөчтүк менен баамдаган тура. Манас баатыр үчүн баарынан мурда эмне кымбат, эмне ыйык деп ойлойсуңар балдар? Биринчи иретте ата журт ыйык. Анын боштондугу, эркиндиги, көз карандысыздыгы ыйык. Эне тили ыйык. Акыйкатка, актыкка негизделген достук ыйык. Ата журттун мүддөөлөрү, калайык калктын жогорку кызыкчылыктары ыйык. Ата конушта агынан жаралган адал мээнет ыйык. Мекен алдындагы парыз, атуулдук ар-намыс ыйык. Абалдан уланып келаткан ата-баба салты ыйык. Эне ыйык, ата ыйык. Улууну урматтаган, аял затын ардактаган элдик эреже, меймандостук, нарк ыйык. Ак мөңгүдөй таза, абийир, адеп, ыйман ыйык. Манас эпосу мына ушундай ыйык дөөлөттөрдү, бийик идеяларды, патриоттук, ыймандык нарктарды илгертен өзөгүндө сары майдай сактап, көк асабадай желбиретип көтөрүп, укумдан тукумга өткөзүп келген. Мына сүрөттө көрүп тургандай, Манас өзүнүн аккуласын алкынтып, кыргыз элин сырткы душмандардан коргогон учуру. Сүрөттө көрүнүп тургандай, бул Манастын кебетеси. Анда эмесе балдар, тесттик суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо:
Манас эпосундагы негизги идеялардын бири кайсы? А. Кытайларды чабуу. Б. Жаратылышты коргоо. В. Сырткы баскынчыларга каршы күрөшүү. Ички душмандар менен күрөшүү. Д. Кыз келиндердин теңдиги үчүн күрөшүү. Балдар, силер кайсыл жооп деп ойлойсуңар? Бул суроодо В варианты туура жооп болуп эсептелет. Сырткы баскынчыларга каршы күрөшүү. Экинчи суроо. Манас эпосундагы Манастын образдарынын негизги сапаттарынын бири эмне? А. Душмандарына кечиримсиздиги. Б. Жооштугу. В. Кара мөртөздүгү. Г. Айкөлдүгү. Д. Илимге умтулгандыгы. Силер кайсы жооп деп ойлойсуңар, балдар? Бул суроонун жообу Г варианты, Манастын айкөлдүгү. Анын негизги сапаттарынын бири болуп эсептелет. Манас эпосу кандай окуяларды баяндоо менен башталат? А. Манастын туулушу. Б. Жакыптын түш көрүшү. В. Кыргыздардын Алтайдан Ала Тоого көчүп келүүсү. Г. Талоонго учурап, туш-тушка тарап кеткен кыргыздардын оор абалы. Д. Жакыптын хан болушу. Бул суроодо, балдар, Манас эпосу талоонго учурап, туш-тушка тарап кеткен кыргыздардын оор абалын баяндоо менен башталат. Манас эпосундагы башкалардан трагедиялык тагдыры, терең билими, амал айласы менен өзгөчөлөнгөн каарман ким деп ойлойсуңар? А. Манас. Б. Бакай. В. Алмамбет. Г. Коңурбай. Д. Кошой. Бул каарман терең билими, амал айласы менен өзгөчөлөнгөн Алмамбет деген Манастын эң жакын чоролорунун бири эсептелет. Манас эпосундагы окуялардын кульминациялык чекити, Манастын эрдик сапаттарынын эң ачык көрүнүшү кайсы бөлүмгө таандык? А. Манастын балалык чагы. Б. Кыргыздардын Алтайдан Ала Тоого кайтышы. В. Көкөтөйдүн ашы. Г. Чоң казат. Д. Көз камандар окуясы. Бул суроодо Манастын эрдик сапаттары Чоң казатта ачыла баштайт. Мынакей, балдар, Манас эпосу боюнча ушул китептерден дагы маалымат алып окусаңар болот. Силерге ушул китептерди сунуш кылып кетер элем. Анда эмесе, балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Маанайыңар жакшыбы? Манас эпосунун сюжетин окуп чыккыла. Патриот болуп, Кыргызстанды көздүн карегиндей сактоого умтулгула. Адабият сабагын жыйынтыктайбыз. Сабак максатына жеттиби, балдар? Сабактын күтүлүүчү натыйжасы эпостун тарыхтагы орду жана бүгүнкү күндөгү маанисин билүү болгон. Анда эмесе, силер эгер Манастын бардык сюжетин окуп чыксаңар, ушул натыйжага жетебиз деп ойлойм. Манас бул тарыхтагы орду жана бүгүнкү күндөгү мааниси аябагандай зор мааниге ээ болгон. Кайрадан адабият сабагынан жолугушканга чейин саламатта болгула.